Эсенсизби урматтуу туугандар. Элет таануу аттуу курсубузга кош келдиңиз. Сиздер менен мен Элери Битикчи. Бүгүн бизде сидентаризм аттуу сабагыбыздын экинчи бөлүгү. Өткөн сабагыбызда биз сидентаризм деген эмне жана таза көчмөндөр дискурсу кайдан пайда болуп жана илимге кандай таасир бергенин талкуулаганбыз. Сидентаризм бул отурукташкан элдердин көчмөндөр жөнүндө элестери жана ишеништери. Сидентаризм дискурсу илимге катуу таасир кылып, көчмөндөрдү ырасмий, жапайы, артта калган эл катары жарыяланган. Жапайы эл болсо, мамлекет кура албайт жана аны башкара албайт деген көз караш да ортого чыкты. Мындай ишенич ырасмий илимий теориялар менен далилденип, көчмөн элдерди башкаруу үчүн колдонулган. Бүгүнкү сабагыбызда сидентаризм көчмөндөр элдерди кантип маданият жана мамлекеттүүлүгүнөн ажыратканын айтып беремин. Илимге таянып, өз элин өйдө калган элдерди төмөн коюп баштаган киши бул белгилүү шотландиялык философ, бүгүнкү экономикалык теориясынын негиздечүүсү Адам Смит болгон. Адам Смит өзүнүн 1776 жылы Эдинбургда чыккан улуттардын байлыгы изилдөөсүндө элдердин өнүгүшүн 4 доорго бөлгөн. Hunting Gathering Society же аңчылар жана терүүчүлөр коому, кийинкиси болсо Pastoral же малчылык менен алектешкендердин доору, ордуна Agricultural же эгин айдагандар, дыйканчылык келсе, эң өнүккөн коом Commercial же соода, өнөр жай доорунда жашаганын жазып кетти. Адам Смит жалгыз гана экономикалык теориясынын негиздечүүсү болбой, экономикалык детерминизмди байкабастан негиздеп койгон. Детерминизм деген эмне? Жалгыз гана бир көрсөткүчтү алып, анын негизинде жалпы бир түшүнүктү чыгарганда, ошондо детерминизм дейт. Экономикалык детерминизм жалгыз гана экономикага таянган жыйынтыктоочу түшүнүк. Адам Смиттен кийин экономиканы негиз катары алып, европалык философтордун көбү элдерди өнүккөн жана өнүгө албагандарга бөлүп, иерархия түзгөн. Сидентаризм дискурсу Адам Смиттин авторитетин колдонуп, анын малчылыкты дыйканчылыктан төмөн койгонун айтып, көчмөндөрдү кемсинтип турган. Авторитеттүү теориянын негизинде жалгыз гана экономиканын түзүлүшүнө карата элдердин арасында теңсиздик да жаралган. Экономикалык детерминизм цивилизация түшүнүгүнүн негизинде да болгон. Гордон Чайлд, австралиялык археолог, неолитикалык революция деген терминди киргизген. Чайлд неолит доорунда 7-10 миң жыл мурда кишилер аңчылык жана терүүнү таштап, көчүп жүргөнүн токтотуп, эгин айдап жана туруктуу жайларга ээ болуп, байыр алганды неолитик революция деп атаган. Неолит революциясы теориясын карап көрөлү. Неолит же жаңы таш доорунда адамзат көчүп жүргөнүн токтотуп, отурукташып, эгин айдап баштаганда, ал кошумча продуктуга ээ болду. Бул кошумча продукт эмгектин бөлүнүшүнө себепкер болуп калды. Азык-түлүктү өндүрүп чыгарбаган, бирок жаңы технологиялар, иштер, билим жана маданият менен алек болгондор көбөйгөн. Аркасынан да шаарлар пайда болушуна жол ачылып, неолит революциясы кишилердин цивилизацияларды курганга биринчи кадам болчу. Албетте, неолит революция түшүнүгү чындыкка жакын. Бирок сидентаризм дискурсу бул теорияны көчмөндөрдү кемсинтүү үчүн колдонгон. Адам Смит жана Гордон Чайлдтын авторитеттерин колдонуп, көптөгөн окумуштуулар көчмөндөрдү жапайы катары сүрөттөгөн. Эгин айдабаган жана шаар салбаган
таза көчмөндөр жөнүндө нарратив так ушул себеп менен жаралган. Эгерде көчмөндөрдүн дыйканчылыгы жок экенин кабыл алсак, анда алар Адам Смиттин теориясына карата отурукташкан элдердин деңгээли төмөнүрөөк болуп калат. Ошондой эле эгин айдабаган, туруктуу жайлары жок болгон көчмөндөрдүн элесине ишенсек, анда алардын деңгээли тетиги 7-10 миң жыл мурда пайда болгон алгачкы дыйканлардан да ылдый түшөт. Теория боюнча да цивилизациянын негизинде жаткан шаар менен эгин айдоо жок болсо, анда көчмөндөрдүн цивилизациясы болгонун жокко чыгарса болот. Көчмөндөрдү эгинчиликтен, маданияттан, цивилизациядан ажыратуунун пайдасын ким көрөт? Эчтеке айдабаган, шаар курбаган, кошумча продуктуну өндүрө албаган таза көчмөндүн элеси ким жаратты? Илимде цивилизацияны жалаң гана отурукташкан, англисче sedentary маданияттарга байлап, көчмөндөрдү жапайчылык деңгээлине төмөндөткөнүн мен седентаризм дискурсу деймин. Бул дискурс Европада жаралып, Орусиянын көчмөн таануу же кочевниковедение дисциплинасында өнүккөн. Орусия Европаны туурап, цивилизациянын, маданияттын нурун жапайы элдерге алып келгенин көрсөткүсү келген. Бирок Европадан артка калганын сезген Орусия цивилизацияны ташыган ак кишинин жүгүнө окшошпой калды. Белгилүү жазуучу Федор Достоевский Европада биз күч күйөө, кулбуз, Азияга болсо кожоюндай келебиз. Европада татарбыз, Азияда болсо биз европалыктар болобуз. Цивилизатордук миссиябыз бизди Азияга алып келет деп жазган. Өзү Европадан артка калган, бирок Европадай болгусу келген толтура кем-кетик комплекстерге ээ болгон Орусия ак кишилердей цивилизацияны кантип Азияга орното алмак? Империялык идеологдор бир чара тапкан. Азиядагы жашаган жана үстөмдүк ага кылган көчмөндөрдү такыр эле жапайы эл катары көрсөткөн. Жапайыларга Европадан артта калса да цивилизацияны жана маданиятты алып келе аласыңар да, анткени аларда эчтеке жок да. Ошондуктан Адам Смиттин көчмөндөрдү дыйкандардан төмөн койгон теориясын же Гордон Чайлдтын цивилизация жөнүндө жараткан түшүнүгү Орусияда абдан бааланып, талашсыз бир догма болуп калган. Орусия өзү болсо Европанын авторитетин пайдаланып, алардын идеологиялык таасиринин алдында да калган. Мисалы, Европадан келген марксизм идеологиясына таянып, СССР курулган. Советтик Орусия цивилизатор миссиясын марксист идеологиясына ороп, кыргыздардын ичинде катуу таасир калтырган. Маркс Адам Смиттин теориясына таянып, формацияларды чыгарган. Формациялардын ичинде азиялык өндүрүү жолу байыркы Грециядан да төмөнүрөөк турган. Сталин көчмөндөрдү бир аз өйдөрөөк жылдырып, патриархалдык феодализмге кошуп койгон. Дагы эле бизди Ленин киши кылды, союз болбосо Афганистандай жашамакпыз, боз үйлөрдө жүрмөкпүз дегенди идеология жана пропаганданын күчүн сезбей, айрым кыргыздар айта берет. Идеологиянын таасири көчмөндөрдүн тарыхын бурмалоого жол ачкан. Таза көчмөндөр дискурсу историографиялык фактыларды жаратып, көчмөндөрдүн шаарлары, туруктуу айылдары, эгинчилиги жок экенин белгилеп турду. Тарыхый булактарда жалгыз гана таза көчмөндүн элесин жараткан фактылар алынып, тарых окуу китептеринде колдонулган. Седентаризм дискурсу дагы бир түшүнүк жаратты. Бул көчмөндөр, анын ичинде кыргыздар, тарыхта мамлекет.
Бул таң калуучу бир нерсе, өзгөчө кыргыздар үчүн, анткени жакында эле кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдык мааракесин өткөзгөнбүз. Бирок буга карабастан кайта эле советтик Кыргызстанды мамлекетибиздин негизи катары эсептейбиз. Эмне үчүн эки бирине карама каршы турган ойлорду кабыл алып турабыз? Мындай ой жүгүртүүгө так ушул сидентаризм дискурсунун идеологиясы таасир берген. Колониализм идеологиясы басып алган элдерди кемситкени менен империя аларга баарын алып келгенин, аларды баарын үйрөткөнүн да айтып келет. Дагы эле советтик доордо жашоо башталгансып, кыргыз көркөм сүрөтчү өнөрүнүн негиздөөчүсү, алфавиттин негиздөөчүсү, мамлекеттүүлүктүн негиз салуучусу деген наамдарга ээ болгондордун саны көп. Колониализм доору бүткөндө жана колониялар эгемендикке жеткенде империялар мамлекетти биз куруп бергенбиз деп кайта чыгышты. Кайта эле Европада жаралган жана жалгыз гана Европанын үлгүсүнө таянган терминдердин колдоосу менен көчмөндөрдүн мамлекети алынып калган. Макс Вебер же Макиавелли жараткан мамлекетти билдирген терминдерге таянып, алардын авторитеттерин колдонуп, көчмөндөрдө мамлекет жок болчу деген сөздөр пайда болду. Конструктивизм теориясын пайдаланып, азыркы Борбор Азиядагы улуттарды большевиктер Сталин жараткан деген да чыкты. Улуттар атасы Сталин деген коммунисттик пропагандадан алыс кетпеген илимге ишенсе болобу? Союздун убагында тарыхты бурмалоо күчүнө кирди. Орус эли Сталин айткандай теңдердин биринчиси болуп, башка элдердин мугалими жана агасы болуп калды. Инилердин жашы болсо, аганын жашынан ашпай туруш керек. Байыркы Русь 9-кылымда пайда болгондуктан, ини элдердин жашы да тарыхы да андан ашпаш керек болчу. Кыргыздардын тарыхы так ушул максатка карата экиге бөлүнгөн. Бүгүнкү Теңиртөө кыргыздары, Энесай кыргыздарга эч кандай тиешеси жок болгону да айтылган. Кыргыздардын эл катары калыптанышы 16-кылымга такалып калган. Союздун убагында орустардан башка элдердин калыптанышы 9-кылымдан кийин болчу. Ошондо да кыргыздар советтик тарыхый китептерде мамлекетке ээ боло албады. Мамлекеттүүлүктү болсо Советтик республика болгондон кийин гана алган деп жазчу. Буга чейин племенной союз же уурулар биримдигинде конфедерациясында жашаптырбыз. Азыр деле кээ бир орусиялык окумуштуулар Тети хуннулар империясын мамлекет деп атабай, суперсложное вождество деген терминди колдонуп жатат. Европада жаралган мамлекетти да көчмөндөрдүн мамлекети менен салыштырып, көп өзгөчөлүктөрдү тапса болот. Бирок көчмөндөрдүн мамлекетинде Европаныкындай өзгөчөлүктөрү жок деп, демек көчмөндөрдө мамлекет жок болчу деген ой жүгүртүү абдан колониалдуу бир түшүнүк. Албетте, колониализм көчмөндөрдү абдан өзгөрттү. Аларда европалык мамлекет чынында эле жок болчу. Европалык музыка, европалык маданияты, европалык жазуусу жана европалык цивилизациясы да жок болчу. Көчмөндөрдүн өздөрүнүн мамлекети, музыкасы, маданияты, цивилизациясы бар болчу. Бирок Орусия буга макул болуп кабыл алса, өзүнүн цивилизаторлук миссиясын ажырап, элдердин эсин башкара турган куралдан ажырап калат. Сидентаризм бул отурукташкан элдердин тарыхы жана анын негизинде жаралган теориясына таянган дискурс. Европалык же сидентаристтик теорияларды колдонсок, көчмөндөр жапайы согуштан жана отурукташкан калктарды тоноодон башканы билбеген эл катары көзгө көрүнөт. Сидентаристтик илим көчмөндөрдүн урпактары
болгондордун ичинде кем-кетик сезимин жаратат. Седентаризмди деконструкция кылып, өзүбүз жөнүндө башкалардын билимине таянбай, өзүбүз билимди жаратышыбыз керек. Сиздер менен мен Элери Битикчи болдум. Көрүшкөнчө эсен калыңыздар.